контроль дегенди билбейт дейт. Мужской контроль это для них булар үчүн бир жат көрүнүш болуп калат да. Ошондой бирөө айтат, мага дейт, аялым дейт, баягы атасыз өскөн экен да. Атасыз өскөн экен, мен дейт, мага дейт, мужская поддержка керек деп айтат дейт. Мужская поддержканы кандай сен түшүнөсүң десем дейт, мужская поддержка дегенди дейт, мен дейт, свобода деп түшүнөм дейт. Көрдүңүзбү? Атасыз өскөн кыз. Контроль, мужской контроль жок өскөн кыз, свобода. Бул поддержка не десе, мени свободно койсоң, каалаганымды кылсам, ушул мужская поддержка деп түшүнөт экен. Ошон үчүн, урматтуу жамаат, эже карындаштары, кыргызда бекеринен айткан эмес, кызга 40 жеринен тыюу деген да, 40 жерден тыюу деген. Ошон үчүн кыздарыбызды, карындаштарыбызды ошо контролга алышыбыз керек. Али радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурады. Эми баягы көзүбүз кээде түшүп калат, мисалы үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурады эле. Пайгамбарыбыз мен айтты, эми көзүм түшүп калса деди да. Аялдарга, кыздарга көзүм түшүп калса, кандай кылам деди эле. Пайгамбарыбыз айтты, биринчисинде деди, биринчи караганыңда сага күнөө жок. Фа инна лака лиула. Биринчи караганыңда сага күнөө жок деди, көзүң түшүп калса. Валайсат лака сания, экинчисинде уже атайын карай турган болсоң, уже бунда күнөө болот деди да. Ошон үчүн эмне кылыш керек экен? Көздү бир аз сакташыбыз керек, урматтуу жамаат. Эми бүгүнкү күндө зына аябай көбөйүп кетти. Зынадан сактанып, эгерде зынасыз өткөн болсок, бул өзүнчө бир мындай святой адам да, чындыгындачы. Бирок зынадан бардыгыбыз мимо өтүп кете албайбыз да, жанынан эле өтүп кете албайбыз. Эң биринчи зынадан сактаныш үчүн ошол зынага алып бара турган достордон сактаныш керек. Достордон алыс болуш керек. Өзгөчө жаштар, мисалы үчүн, бүгүнкү күндө мигранттар, жаш балдар барып алып тилекке каршы Москвада, Россияда, Европада ар жерге барып алып билген ырын-ырдап жүрөт. Өзүм билем, өтүгүм төргө илем деп жүрөт. Өткөндө мага бирөөсү айтат, эми мен кеде мындай сакал кой элек молдакейге окшобой жөнүнө акырында жүрөсүң, эми калпак кийип же болсом допуң алып кое турган болсоң, акырын сырын айтат да, таксиге чыксаң. Мен дейт Венгрияга барып бир кыз менен 3 ай жөн эле никесиз жашап келдим дейт. Жаш бала. 2001-демке. Мен о кыз менен мынча жашап келдим дейт. Никеси жок. Айлап, жылдап. Мына бүгүнкү күндө мен мигрант болгонмун. Кудай сактасын, квартирада жашасаң, ушул эртең мененге чейин кудайлап чыгасың да. Ушул түндө, бүгүн түндө ушул үй үстүмө түшүп кетип, ушул этаж дом үйүм үстүмө түшүп кетип өлүп калсам экен дейсиң да, басып өлүп калбайсың келесиң. Көпчүлүгү никеси жок жашайт. Барып алып, айлап, жылдап. Ошон үчүн Кудайдан коркуш керек. Эгерде биз, мисалы үчүн, нафсибизди сактай албай аткан болсок, нафсибизди бул дүйнөдө сактай албай аткан болсок, кантип бейишке киребиз? Биз кайсы амалыбыз үчүн бейишке киребиз? Кеде күнөө үчүн дагы эмне кылыш керек? Сабыр кылыш керек. Кеде күнөө кылбоого сабыр кылышың керек болот да. Ибадатка сабыр кылыш керек, күнөө кылбаганга дагы сабыр кылыш керек экен. Күнөө кылбаганга сабыр кылыш керек. Зына кылгың келет, ага сабыр кыласың, кылбайсың. Ичкиң келет, тамеки чеккиң келет, бирөө чегип аткан болсо сага да жагат. Сабыр кылышың керек. Сабыр менен бейишти табабыз. Ва ма ташауна илля ан яша Аллах. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, силер дейт, Алла каламайынча каламайсыңар дейт. Бул дүйнөдө сенин айтканың болбойт. Сен Алланын айтканында жашайсың, Алланын эмесинен чыкпайсың, сызып берген чегарасынан чыкпайсың. Аллах Таала сага бейишти берет. Анан ошондо бейишке барганда сенин каалооң болот. Кур'анда эмне деди? Ва ма таштаху анфусухум. Анда деди, нафсиң эмне каласа бейиште бар деди. Нәпсің эмне қаласа бейіште бар dedi. Ана
Эми кээде мындай ойлоңуз да, зына кылгыңыз келсе, бирөөнүн зына кылгысы келсе, эмне деш керек? Мен өзүмдү хурлайын кыздарга арнадым. Хурлайындар мени бейиште күтүп атат. Кудай таала мен ушуга сабыр кылганым үчүн мага хурлайындардан, гурилерден бер десеңиздер, иншалла Алла таала берет. Ошон үчүн не кылып сактанып жүрөлү. Бүт элек ал эми. Эми урматтуу жамаат, ошон үчүн эң биринчи bizde чөйрөнү эме кылыш үчүн, оңдоо үчүн аялдар менен азыраак аралашыш керек. Кээ бирөөлөр бар, азыр университеттерге барсаң, достору менен бая кыздар кадимкидей кол алышып көрүшөт. Доске кандайсың деп. Кыздар менен балдар эмне болот? Дос болот экен, миш да. Досум деп бири-бирине эме кылып. Сырдаш деп. Аял менен эркек эч качан сырдаш болбойт. Аял менен эркек сырдаш болуп жатып, ойношко айланып кетет. Анан мисал үчүн аял кишиден эч качан эркек киши сырдаш күтпөш керек. Аял киши эркек кишиден сырдаш күтпөш керек. Эркек киши аялдан сырдаш күтпөш керек. Неге? Сырыңды айтсаң, ал бой совсем другой мир. Бул башка дүйнө аял киши. Эркек киши башка дүйнөдө. Сен эми сырыңды айтып буга жарылсаң, бул жерден бутак чыгарат да, сразу эми поворотникти күйгүзөт, назад берет да, мисал үчүнчү. Аял киши эркек кишини түшүнбөйт. Баягы эми чужой дегеним да, мындайчачы. Мисал үчүн бирөө менен аял киши менен достошуңузда коллегаңызга аялыңызды жамандап көрүңүзчү. Мисал үчүн да. Коллега аялга өзүңүздүн аялыңызды жамандап мындай айтып көрүңүз да. Аялдар негизи жакшы эле, ушу сен өзүңдө айып бар дейт да, сени түшүнбөйт ал. Аял аялды аябай колдойт. Аял аялды дайыма колдойт, дайыма колдойт. Ошон үчүн сырдаш чыкпайт. Ошон үчүн сырдаш күтпөй эле коюш керек. Ким деди, 7 түрдүү адам менен отурган болсо, 7 түрдүү нерсеси ашат экен. 7 түрдүү нерсеси ашат. Ким аалымдар менен отурса, таквалыгы ашат дейт. Аалымдар менен сөзсүз бир жерде отурсаңыз, бир алым бир хадис айтат же бир аят айтат, о дейсиз, жүрөгүңүзгө ошол бир жерден орун алат, таквалыгыңыз ашат. Экинчиси, байлар менен отурсаң дейт, дүйнөгө болгон сүйүүң ашат дейт. Бизнес кылгың келип кетет да. Сен дагы ошондой машина алгың келип кетет. Машина тепкиң келип калат, Андан кийин кедейлер менен отурсаң дейт, шүгүрүң артат дейт. Кедейлер менен отурсаң шүгүрүң артат. Себеби сенден кедейрээк болот, үйүнү көрөсүң, анын жашоо шартын көрөсүң дагы. Эмне дейсиң? Кудайга шүгүр, алхамдулилла, менде бар экен дейсиң да. Менде бар экен деп шүгүр кыласың дейт. Эми ким дейт, аялдар менен отура турган болсо дейт, анын кумарлануусу артат. Анын не дейт, кумарлануусу артат, возбуждениясы артат. Только возбуждение алып келет да. Эртең анан өзүнүн аялы жакпай, башка аялдар сүйкүмдүү көрүнө баштайт да. Ошон үчүн эң биринчи баягы эмеден, зынадан сактангысы келген адам эң биринчи ошол чөйрө менен аралашкандан, аялдар чөйрөсүнөн өттө берилип кеткенден эмне кылыш керек, сактаныш керек. Андан кийин дейт, падышалар менен чиновниктер менен отурган адамдын текебердиги ашат дейт. Текебердиги ашат дейт. Алар мансапта турган адамдар эмне кылат? Өзүн көтөрөт, бой көтөрөт, анан сиз ага кошулуп алып, мындай таанышым бар, тигиндей таанышым бар, мындай кылып жиберем, тигиндей кылып жиберем деп дейт, эмне кылат дейт, бой көтөрүп баштайсың дейт. Ошон үчүн урматтуу жамаат, эмне кылыш керек? Ушул эмеден көздү сактап, канчалык Алланын ыраазычылыгы үчүн бейишти биз элестете албайбыз да. Эгерде бир жолу бейишти көргөзүп койгондо дейт, адам ибадаттан башын көтөрбөйт эле да. Кой, Кудай сактасын, мен зына кылбайм, мен бейиш турат бул жагымда деп туруп, эмне кылат элек? Жалаң ибадатка берилет элек дейт да. Эми кээ бир эркектер
аялды, эркекти жок кыла турган нерсе көптөгөн кыйын эркектерди дагы аялдар жок кылган. Аялдар жок кылган. Кеп Самурай Безмича деген китеп бар. Эгерде окусаңыздар, ошонун кыргызчасы дагы бар. Кылычсыз самурай деген. Японияны баягы самурай бириктирип, Японияны бириктиргенден кийин бир мамлекетке урууларды чогултуп туруп бир мамлекетке бириктиргенден кийин ошол Таятоми Хидояси деген айтат. Аягында падыша болду дагы мамлекетти өнүктүрүп туруп, мамлекетти өнүктүрдү дагы аягында канизактарга берилип кетти аябай. Канизактарга берилип кетип 108 канизагы бар эле дейт. 108. Күндө жаңыдан бирден канизак менен эметет эле дейт, жатат эле дейт. Анан ошол аягында ичип ошондой берилип, аягында кайра эме кылганда, баягында эми не десем, кайра кайткан ал жолдон, ошол айтат да, аялдар дейт, бул эркектин дейт, баягы ийгиликсиздикке алып келе турган бир бала экен дейт. Мен дейт, ошол осуят жазат да китептин аягында. Мен дейт, ушуга берилип дейт, аялдарга берилип дейт, канизактарга берилип мен ката кетирдим. Ким падыша болгусу келсе дейт, ушул менин кылган катамды кетирбесин деп Самурай Безмича деген китепте жазган ошону. Японец. Ошон үчүн чындыгында эле көптөгөн ийгилик, көптөгөн таланттуу, жөндөмдүү эркектер, жигиттер, балдар бар. Элдер аларды тааныбай жүрөт. Эмнеге? Элге кызмат кылбай жүрөт. Эмнеге? Себеби алар аялдын артынан жүрөт. Кээ бир эркектер бар, аялдын аялдыгы үчүн, аялдык белгиси үчүн деп коеюнчу, мында кагазга ороп, жумшагыраак, маданияттуу. Аялдык белгиси үчүн курман боло тургандар бар. Ошон үчүн урматтуу жамаат, эмне кылалы? Динибизге бүгүнкү күндө жаштар, мусулман жаштары бүт бардыгы романтикага кирип кетти, сүйүүгө кирип кетип, иши бир атасы, апасы андан бир ийгиликтүү адамды күтүп жүрөт. Бул болсо бул жакта романтикага берип бир кызды деп ыйлап жүрөт да, эртеден кечке бир кыздын артынан гүл көтөрүп алган, ошол кыздын ыраазычылыгын таба албай, ошону менен бирдемке кылып баягы ошонун артынан эртеден кечке чуркайт. Ошо Кудай Таала бизди эркектерди эмне кылып жаратты? Эркек кылып жаратты. Биз күчтүү болушубуз керек. Эмне үчүн бүгүнкү күндө мисалы үчүн мурдагылай батырлар чыкпайт, геройлор чыкпайт? Эмне үчүн Умар радиаллаху анху чыкпайт? Эмне үчүн Али радиаллаху анху окшогон батырлар чыкпайт? Даже көчөдө допу кийип жүргөндөн уялабыз, мисалы үчүнчү. Эмнеге? Иманыбыз алсыз, ушундай зынага берилип кеттик, ар кандай нерселерге берилип кеттик. Биз иманыбызга, биз өзүбүзгө кайтышыбыз керек. Биздин батырларыбыз, мусулман батырлары жалаң эле китепте калды. Жалаң эле алардын эмесин кинодон, анча-мынча кинодон көрөбүз, китептен окуйбуз. Бирок жашоодо бүгүнкү күндө 2 миллиард мусулман бар, бирок бизде мындай эмне бир батырыбыз жок да. Жада калса бардыгыбыз романтикага кирип кетип, баягы батышты ээрчип кетип атабыз. Биз тескерисинче батышты өзүбүздүн аркабыздан ээрчите турган адамдар элебиз. Бирок тилекке каршы биздин жаштарыбыз эртеден кечке ойлогону романтика, артынан чуркаган кыздар ошол менен эле жүрөт да. Илим албай, ушул жерде мечитте канчабыз отурабыз, мисалы үчүн, араб тилин билбейбиз, мисалы үчүн, Куранды түшүнбөйбүз, бирок бири-бириз менен талашабыз, эме кылабыз, аракет кылбайбыз. Ошон үчүн азыр мусулмандардын абалы ыйлай турган даражада элебиз да. Ыйлай турган даражадабыз. Качан бардыгыбыз бирөөнү күтөбүз да, бизге келип бирөө эме кылып берет депчи. Илим алалы, окуйлу, жалаң эле романтика дебестен эме кылбастан. Ошон үчүн урматтуу жамаат, эми мына бизде барго, бизде мен Меккеге баргандан кийин бизде түшүндүм, у нас есть, оказывается, 2 образа жизни. Один светский образ жизни и один мусульманский образ жизни. Мисалы үчүн бизде 2 образ жизни. Бизде бир орустар сыяктуу жашоо, анан европейстер сыяктуу жашоо, анан мусульманский жашоо. Мусульманский жашоо бизде только мечитте экен да. Допуларды кийип келебиз, эметебиз, көчөгө чыккандан кийин фит болду. Как европейс кайра баштайбыз, кетебиз.
Bizde даже бар го